Скрябин атындагы Кыргыз агрардык университетинде токой сектор боюнча кызматташууга жол ачкан Азия уюмунун кеңсеси ачылды. Бул эл аралык уюмга мүчө Кыргызстан бир нече тармак боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырып келет. Уюм менен өлкөдөгү айыл чарба адистерин даярдаган университет ортосунда илим, билим берүү жана маданият жаатындагы өз ара кызматташууну бекемдеп, өнүктүрүү максатында өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Мындай алака өнөктөштүктү тереңдетүүдө жана уюмдун борбордук Азиядагы ишмердүүлүгүн кеңейтүүдө маанилүү кадам. Жаңы кеңсе Кыргызстандагы долбоорлорду координациялоо борбору катары ошондой эле мамлекеттик мекемелер, илимий коомчулук жана эл аралык өнөктөштөр ортосундагы өз ара аракеттенүү үчүн платформа болуп калат. Биздин министр Бактыргеш Төрөбаев былтыр ушу Кореяда биздин урматтуу президенттин мамлекеттик визитинин алкагында кол коюп келген. Бул жерде 40 миллион долларлык каражат ушу долбоор буюрса Кыргызстанга келип, ошону ишке ашыруу үчүн биз ошол жактан да суранганбыз. Долбоорду ишке ашыруу үчүн бияктан офис ачуу деп. Биздин ошо Кореядагы партнерлор ошону колдоп, бүгүнкү күндө ошол офисти биздин агрардык улуттук университеттин имаратында ачуу аземинасында турабыз да. Not only the agroforestry project, but also other projects. Эми биз кеңсе аркылуу кунарсыз жерлерди калыбына келтирүү иштерин күчөтөбүз. Кеңсенин ачылышы мамлекеттик эле эмес, менчик сектор менен дагы иштешүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Дагы бир иш алып барчу багыт климаттын өзгөрүүсүнүн алдын алуу максатында окуу жай жана мамлекеттик бийлик органдары менен тыгыз кызматташып, долбоорлорду ишке ашырабыз.